маңдайга жашаган Гүлназдан кошсам мына жырттан кирет да. Мына жырттан кирип келчи. Ошону монтип тактады коюп экинчи үйгө кирбесин деп ушинтип тактарды коюп койгонбуз. Ушундан кирип эле бул жакка кирип түптүз кирип эле баламды колуман жүрүп кетип, анан ошол боюнча арыз жазып, ал да ишибиз сотто. Сот 3-ноябрда болот. Ушу жырттан кирип, эшиктен такылатпай эле, эшиктен каккылабай эле кирип эле баламды жүрүп кетем деп. Биз жашайбыз. Бул времянкада апабыз жашачы, балдарымдын чоң энеси. Бирок ошол өзүнчө документтер өзүнчө экен да, үйдүн документтери. Өзүнчө болчу. Аны Айгүл аттуу келин бизге бир ооз сөз айтпай, өз билгендиги кылып жазып алган. Каттатып алган ушул үй турбайбы? Каттатып алганда ушул үй болуп атат да. Анан чогуу эле жашачу элеңер, эмне бир күнүгө апаңар менен кандай байланышта жашачу элеңер? Жакын эле жашайбыз. Кирип чыгып эле апабызды карап, көнчөбүз бискине келчи. Апабыз бискине келип, балдар менен ойноп, эркелешип, билген тарбияларын берип, мондай болгула деп. Апабыздын ушул үйү. Буга чейинки көрсөтүүбүздө маалым болгондой, энебиздин наамына катталган үйдү маңдайга кошунабыз. Бизге балдарына билгизбей, өзүнө каттатып алыптыр. Коомчулукка чыгарып, жардам берсеңиздер деген. Ала Тоо 2 конушунун Лукто 145-147 дарегинде жашаган тургуну Чынары Калиеванын үй бүлөсүнүн көйгөйү тууралуу атайын көрсөтүү даярдап чыгарган элек. Көпчүлүк көрүүчүлөр тарабынан көптөгөн ой пикирлер айтылып, комментарийлер жазылды. Ошондой эле суроо бергендер дагы болду. Ушул теле берүү аркылуу, массалык маалымат аркылуу өткөн комментарийлер, колдоолор, ушул карапайым элдер менен жакшы тилектерин, каалоолорун, баталары тийип атат деп айтсам болот. Ушул мендей болуп ыйлап, мендей болуп кордолуп, бирөө аркылуу басымдык кылып албас үчүн ошо элиме кайрылсам, элди кыргыз элим аябай жакшы колдоо берип атат менин үй бүлөмө. Ошентсе дагы дале болсо сот иши эмдиги чекти аягына чыга элек. Коомчулукка айта турган кайрылуум бар эле деген каарманыбыздын өтүнүчү менен экинчи жолку чыгарылышты чыгарууну туура көрдүк. Саламатсыздарбы? Ушу кыргыз эли менен ыраазычылыгын билдирип кетким келет. Эмне дегенде жаңы эле соттон чыктык. Жаңы эле соттон чыгып, кандайдыр бир себептерден кайра ушинтип шылтоолор мененби кандай деп айтсам болот, түшүнбөйм өзүм да чынымдайки. Дагы ошо 14-октябрга жылдырып коюшту. Ушу ар дайым процесске келген сайын ушул кепилди, жолдошумду ушинтип алып келип кетип турабыз. Как баягы вещественное доказательство деп болот экен. Ошонун баягы анык чын экенин көрсүн, уксун, баягы калп айтып алдап атат деп дагы айтып атышат, бирок баары эле эми сотту эле күтүп атабыз. Сот акыйкат деп дагы эле созуп ушинтип калдык. Дагы эми кийинки жыйынтыктарын дагы ушинтип айтып турабыз. Бирок ушул сазге терең ыраазычылык билдиргим келип келет. Ушу жалгыз эмес экенмин. Кудайдын жардамы менен, эл журттун жардамы менен ушинтип алдыга жүрүп баратам деп айтсам болот. Рахмат сизге тазим, рахмат кыргыз элим. Канчасында болот сот эми? Саат канчага деп койсуң? 14-октябрь саат 16:00 деп айтышты. Ошого келебиз дагы. Ошондо эмне үйүңгө издеп чыккан кандай болуп айтылат ошондо билет. Ошондо ушу айтылат. Ошо чечимге келип атабыз. Ошо бүгүн чечим беришмек. Кандай бир себептерден дагы узартып коюшту. Кайсы сот карап атат ошондо? Ленинский соттогу Жунушев деген судья карап атат. Тилекке каршы кийинки сот отурумунда дагы чечкиндүү чечим болбой, таяк менен араң баскан жолдошун жетелеп, ооракерчилик менен күн өткөрүп келе жатышкандыктарын айтат.
кийинки соту болмок. Бирок тилекке каршы кандай бир себептерден кайра дагы узарып 24 октябрда болмок сотубуз. Ошондо чечим чыгарып беришмек. Тилекке каршы дагы жылып кандайдыр бир себептерден 17 ноябрда созулуп 17 ноябрда сот болот деп айтышты. Судьябыз ооруп калды деген бизге ошол секретаршасы бир күн калганда ушинтип судья ооруп калды, больничный чыгып кетти, сот иши жылып калды 17 ноябрга деп бизге маалымат айтышты. Бирок ошол сотубуз токтолуп калса дагы тынчыбызды алып, ошо мен жумуштан келатсам жолдошум чалып ушул үйдө балаңызды алып кетебиз деген ИДНден, СОЗАЧтардан, милициядан ушинтип келишиптир. Милиция кызматкери жолдошумдун колунан кармаптыр. Алып кетебиз, балаңды бербей атасың бизге деп. Анан мен кошуналарды чакырдым. Чакырып, колдоо көрсөтүп коюңуздар деп. Кошулар эжелер келди. Жок, ошондо сизге кайрылышты беле, айтышты беле? Сизге баратабыз, үйүңүзгө баратабыз дешкенби? Жумушта болдуңуз беле ошол учурда? Мен ошол учурда жумушта элем. Жумуштан соң алып келсем, мен келечекте кетип калышыптыр. Бирок телефон аркылуу сүйлөшүп булсак, үйүңүз кир экен, идиштер жуубаптыр. Ошол себептен алып кетебиз. Балаңыз каралбай атат экен деген маалымат айтышты да магачы. Анда мен айттым, силер кайсы адреске келдиңер десем, Улуктоо 147-ге келдик деди. Анан по факту бала 145-те жашайт деп мен түшүнүп айтып бердим. Мен тынчым албагыла, эмнеге ушу мен жокто, ушу балдарым келсем эле балдарым ушунчалык психологический деп айтсам болот да. Коркуп калышат. Даже машина сигнал басса, чуркап келет баламчы, апа мен милиция алып кетет депчи. Балам эч ким алып кетпейт, мен турам, ойной бер десем эле жок, машина өтүп баратат. Уже балдарым уже чочуп калыптыр. Мен уже айлам кетти, кай жака да барып кайрылышым керек экен. Мен ушулар неге түшүнбөй койдум да. Ушу мен жанымды тынч койбой атышат ушуларчы. Ошондон дагы Гүлнастын жолдо ошо күйөөсү Чыңгыз деген ошо балам дагы айтыптыр. Энең эмне? Ар жака бер жака эле ушинтип эле кайрылуу жасап эле бизди ушинтип сотко берип атасыңар деп ушинтип эле баламды коркутуптур. Балам деле түшүнбөй эле калды да, эмнеси болуп элечи, эмне деп айтарын билбей. Апа ушундай болуп атабы деп, мен алсам балам ага сен көп кыймалбай эле кой, сабакты окуганда сен сабакты ойлой бер. Анын баарын мага эле эме алып кой, мыйзам түрүндө баары чечилет деп жооп бердим балама. Алыскы туугандан жакынкы кошуна артык дегендей, бул күнү көп жылдан бери ушул аймакта отурукташып, кийинчерээк көчүп келип жашап калган Айгүл Рысбекова эмне себептен эс тутумун жоготуп, оорукчан болуп калган кемпирдин үйүн анын балдарына билгизбей туруп, өзүнө каттатып алды экен. Жайынча барып сүйлөшүп келели деген ой менен үйүнө барышып, жолуктура алышкан жок. Биз дагы экинчи тараптын жообун угалы деген максат менен барганыбызда үйүнөн тапкан жокпуз. Ошондой эле телефон менен байланышып дагы жооп ала алган жокпуз. Телефон чалып атабыз, албайт. Үйүнүн эшигин алдына келдик, телефон чалып атабыз, бирок албайт. Ошондой эле бул үйдүн ээси Абазбек менен Чынараны беймаза кылган окуя кичи уулу Эсентайдын тынчын алып жаткан чырлуу окуяга себепкер болуп жаткан маңдайкы Гүлназ аттуу кошунасы менен сүйлөшүп, маалымат алсакпы деп издеген менен тапкан жокпуз. Ал эми бул күнү социалдык коргоо кызматынан атайын комиссия тобу түзүлүп, Эсентайдын учурдагы ал акыбалын билүү максатында келишкен экен. Эки үй да. Бул үйдө, анан бул үй эки үй. Бул жак кайненеңиздин үйү, Бул жак кайненеңиздин. Өзүңүздөр баамдагандай, Ленин райондук социалдык коргоо кызматынан, ички иштер бөлүмүнөн, жарандык коргоо кызматынан келген өкүлдөр ортосунда суроо жооптор болду.
Мындагы бир эле маселе үй ичинде ыңгайлуу шарт болбой жатат деген шылтоо менен. Тескерисинче, чырлуу ишке себеп болуп жаткан кошунанын кылыгына нааразы экендигин айткан көптөн бери жашаган кошуналары ошондой эле чын арадагы өз ойлорун ачык айтышты. Бул жерде кошуна бир гана могу Чыңгыз, анан жанагы үйдү талашкан экөө связь да. Ошон үчүн булар атайын, булардан эме алыш, булар кийин көчүп келген семьялар, кийин түшкөн моореке жолдун ар жагы кийин түшкөндөр. А биз болсо ушу жер түптөлгөндөн бери мунун атасы тирүү кезде ушул эки үйдү эки баласына салып берген. Ошол мындан улуусун поезд коюп, ал да кичине инвалид болчу, кулагына ушуну эметип, поезд жолдо малын кайтарып отуруп, ошол жерде уктап калып, поезд коюп каза болуп калган анысы. Андан кийин ушул эки үй неметкен, анда апасы башка күйөө менен жашап жүрчү. Анан кайра алды, өлгөндөн кийин апасы бияка келип жашашкан. Бул жерде чогуу жашап, чогуу жүрүшкөн. Анан мунун биринчи аялы казашка болчу, төрөбөгөндөн мен ушул баламдан укум тукум көрүп, балам калбаш керек, жалгыз балам деп сыркырап, чуркап жүрүп, Чынараны таап, өзү алып берип, жана балалы болушту да. Мына баласы студент азыр, мынакей. Анан ушинтип тиги бакыш мынтип ооруп калды, Кудайдын берген эмеси экен болчу. Анан ошол кезде апа акыркы күндөрү нервный болуп ооруп, үйдөн качып кетип, ушинтип кәдимгидей эле жинди болуп калды, жинди. Бизге да келчү, бияка келчү, кайра бирдемесин айтып кайра келчү, жоголчу, бул издечү, ушундай кыйын акыбалга түшүп калышкан ошол учурдачы. Анан ошол менен кандайдыр бир жол менен же келип айтпайт беле бул кошуна, ай, Манас келип айтпайт беле, Манас деле тааныбайм мен. Келип айтпайт беле, ай, бул жерде баласы турат, келини бар экен, небереси бар экен, апаңар мага үйдү өткөрүп берем деп атат, мен алам деп атам. Деп бирөө айтыш керек беле, Кудайдын жанында турган. Анан оорукчал кемпирди келип туруп алдап эмне кандай жол менен жаздырып алганын билбейм, болгон распискага болгон минте эле жазыптыр. Мен Айгүлдү жакшы көрөм. Эже мындай да. Мен Айгүлдү жакшы көрөм. Ай боюнча биз Анан кой турула. Айтпаганда угуп койгула, жалпы ушу нерсе эмнеден чыгып атат. Анан эле бул кошунасы кошулат, бул кошунасы кирип алып эле балага экөө жакшы эки эле семья кошуна деп жалпы жонунан айтпагыла. Биз 15 киши кошуна жазып бергенбиз булардын эмеси, распискасын сотко барып жазып бергенбиз бүт баарынчы. 15 кошуна жуундуруп, ана баягы бала каприза болот да, апа мен баргым келбейт атыр, чыгып кетет да, эшкеш как обычно эле, анан айып кой, антип барыш керек, сен азыр билим албасаң болбой калат, сен акылдуу бала, бизди багышың керек, билимдүү бала болушуң керек, адам болушуң керек, кыргыз элиме баягы жардам беришиң керек, салым кошушуң керек деген баягы ата эненин милдетин аткарып айтасың да, анан мээде анан чуркап барсаң, как раз ошол моментте, мен Нурай, ошол моментте Гүлназ чыгып калат да, мен баламды жулуп алганын алып атат да. Гүлназ деген кошуна. Маңдайда, ал дагы эле сот болуп атат. Ал наоборот өзүнүн үйүнө алып бараттыр. Мен баламдычы, Эсентайда окуган баламды, а мен репетиторду биз күтүп атат 11-ге. Деп кое-как я успела да, а если анандай дагы 2-3 кадам калган, ал жагып алып балам бербейт болчу ошол. Эмнеси деп мен балам ошончалык керекпи мен балам? Өзүнүн балдарын багып алсынчы, мына өзүнүн мына төрөдү жакында эле. Өзүнүн балдарын багсын, мен балдарыма, мен семьяма киришпесин, мен анын семьясына киришпейм. Болгону баягы маңдай теске жашап калып эле, болгон болсо ата биз эле аны менен жаман жакшы айтышпаган, бирок билбейм. Айтарым кыскачасы ошентип колун алып атам да, эже сен эмне болуп атасыз деди. Өткөнү деди, күйөөбүзгө жазган, мен сизге наоборот мени коркуткан. Эже шашпаңыз, мен сизге көрсөтөм дагы депчи. Анан мен кандай мен кечке өзүм жалгыз иштесем, мамлекеттик кызматкер, мен сутка иштеп 2 күн бошмун. 2 күн ушу жолдошумду карайм, балдарымды карайм, тамактан буюрса колуман келген жасап атам, наоборот мага жардам бериңиздер, наоборотчу. Ушу баягы 102 чыгып, ушулар чакырышат. Мен элечи ар бир кадамымды мен эле карап турушат да, эмнеге? Сот болуп атабы? Ия, Сот болуп атат. дагы эле болуп атат. Анан ошондо денеси айрылып отурса, үйүнө алып барса, алдоо жол менен биз монтип, даже биз үйдөн чыкка деген кышында. Эми жакшырып келип эмнендичи? Пенсия алган пятница күнү. Суббота каза болуп, васия коюлган күнү эртеси саат үйдөн чыккан атпай, бизди чыркатып таң атпай. Сиз кышында 15 май эмеде 16 декабрда
Үйден чыккалы атпайбы. Бизди анан неге чыгабыз дедим, апасы үй бул бала турганда депчи, анан чыкпайбыз. Ошо ушу ичиң муздап калган. Ошо да кара ушу жерге отурдук, ушу балдар менен маа ушу үйдө отуруп жашадык ушу жерде. Кепинин даярдап сарайня. Кепини бар жасалган. Чайнегинен бери өлө элекке алып коюптур. Дайдап коюшкан. Почему ишет мейличи макул сепай бар жакшы жумуштар о бир эки телефон чалгыла. Мынтип интернет мен ушарды карап турам. Колуң эсинче вот мага жардам бергилечи. Чарчап кеттим ушунчалык. Өзүмө денсо бутумга шишип атат. Жүрөгүмдө ооруп атат ушунчу. Эмне кылам билбей калдым ушунчу. Баары мейли мени макул дейсиң. Бала бияктабы? Ооба жаныбызда. Болбойт десе токотуңуз. Бала сиз жана атасыз. Жумушка эс аябай көпкө кетип калсам балам жанына алып жүрөм. Сөздүн ачыгычы мынакей шаарда жүрдүк. Парк жакшы өт, балам бар, паркка алып барам балдарымды. Жеген. Жана комиссиянын төрагасы жыйынтыктоо пикирин билдирип, атоолдук калыстык сөзүн айтты. Балдар иштери боюнча бүгүнкү комиссиянын максаты мына ушул Эсентайдын жашап аткан жашоо шарты мындан аркы жашоосун кандай жашайт, кандай алып келет деп алдын алуу максатында биз комиссиянын милдети ошол жардам берүүдө жогоруда айтылган боюнча. Жана сиздер жогоруда айтып атпайсыздарбы, сиздер келип тиги эмне келдиң? Жок. Биз андай максат эмес, комиссия эмне үчүн түзүлөт? Балдар иштери боюнча. Мына жогоруда көп нерсе айтылды. Тиги чалды, бул чалды, келе бересиздерби, мынте бересиздерби? Ооба. Эгерде 102-ге чалынса, эгер башка вызовдор боюнча чалынса, ага ошол замат реакция жасоо бул ар бир соц работниктин, соц заштанын жана ошондой эле комиссиянын мүчөлөрүнүн түздөн-түз милдетине кирет. Биз күндү калтырбашыбыз керек, саат, минутасын калтырбашыбыз керек. Эми биздин комиссиянын мүчөлөрүнө, комиссиянын ишине тиешеси жок деп мен өзүм төрөгалык катарында өз оюмду айтып кетейин. Ал бул комиссияга эч кандай тиешеси жок. Эң биринчиден сизге жана жогоруда айтылган боюнча кайнеңиздин тиги документтөштүрүп алуу боюнча аны экспертизага бериш керек, подписин. Ошондой эле жанагы жогоруда айтылган боюнча кошуна болгон бер деп атпайсызбы? Ошолор боюнча бул соттук териштирүү иштеринде сотто анын баары далилденип, сиздерге пайда чыгыш керек. Ташиевдин көсөмөлүндө түздөн ал туруп турган нерсе. Анткени эгер мен түшүнөм, эгер ошол кайнеңиз өз балдарынын бирөөсүнө же болбосо неберелерине таштаса, ал бир жактан айтканда бир мындай жакындашат да. Эгер мындай бир тууганчылыгы, байланышы жок, башка эле бирөөгө таштоонун өзү эле күнөөнү жаратат. Эмне үчүн башкаларга бербейт? Бул мен сизге айтып коеюн, бул комиссиялык бүгүнкү иш тартибине кирбейт. Мен болгон өзүм оюмду айтып атам. Анан экинчиси, Кудай буюрса, мисалы биз тараптан ошо Эсентайга эмне жардам керек болсо биз алдын алып беребиз комиссиянын мына бүгүнкү келген комиссия. Биз ошон үчүн келдик. Ошон үчүн сиз эч убакта маанайыңызды түшүрбөңүз. Жогоруда айтылган боюнча ушул көрсөтүлгөн мына биз азыр келген үйдө сиз жашашыңыз керек. Бул жактан чыкпашыңыз керек. Кемчиликтердин баарын эске алышыңыз керек. Антисанитар деген бул жаман. Анан баланын көзүнчө жанагындай өзүңүздүн баягы өзүңүз эргиңизди, эмеңизди алдырбаңыз. Анткени балага өтө удар кылып атасыз. Ал туура эмес. Бала жок да айтсаңыз болот. Бала деген азыр өсүп келатат, көп нерсени кабыл алып атат, көп нерсени баягы туура кабыл алышы мүмкүн, туура эмес калышы мүмкүн. Биз башка жака буруп коюу деген бар да, бурмалоо деген бар. Ошон үчүн ошону эске алып, балага туура маалымат берип, туура тарбиялап, өз убагында сабагын алып барып, алып келип, эми сиздер официалдуу тиги камкорчу болгондон кийин ошо сиздин милдетиңизге кирет. Биздин милдетибиз мына жашап аткан сиздин жашооңузду кандай жашап атат? Мындан аркы жашоосу кандай? Ошонун баарын тең азыр биз жеринен көрүп, ошон үчүн келдик. Чын арайы мындай да, балага ата энеден артык эч ким болбойт. Мейли кандай белек бөлөңүз, кандай жерде ушундай жакшы жөнөлүп, ушундай бир аябай сонун жерде жашатпаңыз, ата энеден артык эч ким боло албайт.
уруксаат менен кириш керек башка бирөө. Ооба. Уруксаты жок деп Заводдон кире албайт. айтып келип атабыз да. Биз келип атабыз уруксат менен. Мына ошонун баары сизге пайда катарында далил болуп эсептелет. Мунун баарын эстен чыгарбаңыз. ойсузлукмун колунан жула калып үйгө кирдим да. Жанагы баланы деген Кирип келдим. жана жогоруда айтпадыңызбы чынарайым? Баланы көчөдөн чечилип атат деп. Ошонун баарын тартсаңыз болмок. Ал чеч кандай акысы бар? Бирөөнүн баласына. Туура эмес булар. Бул да туура эмес. Потом мне там пожалеешь деп, ушинтип балам коркуп деп, чоң баламды туруп калды апа. Ушул эле кошуналар кайра силерге чалышат. Ал эми сотко чейин жетип, бирок жарым жылдан ашык убакыт өтсө дагы эмдигиче чечилбей, чекит коюлбай келе жаткан бул жагдайга карата бул үй-бүлөнү жакшы билген адам катары кал сөзүмдү айтайынчы деген атына тагысы келбеген кошунасы буларга токтолду. Бул жерди бөлүштүргөндө 89-жылдан бери мудареке бала энеси дагы агасы бардыгы ушул жерде алып, ушул жерде жашап келишкен. Анан кийин жер дагы, үй дагы бул бала колунан келгенче инвалид, пенсионер энеси экөө ушул кенедей үйдү эптеп жашап туралы деп өкөтөн курушкан. Бул үй законный дагы. Кудайдын алдында да, закондун алдында дагы үй да, жер да бул семьянын жери, үйү. Мен каяктан чыккан чатак экенин биле албай атам. Акыйкат болуш керек. Чындыгында жерди баарыбызды айтабыз, кошуналардын бардыгыбыз айтып беребиз. Документальный дагы бардык закон боюнча жер, үй бул адамдардык. Сиз кошунасыз да? Мен кошунамын. Сиз көп жылдан бери жашап келатсыз. Мен 89-жылы жерди бергенде ушул жерге келгенмин. Ошол жылдан бери келип жашап атам. Булардын жашоосундагы кандай экенин мен көз алдымдан ар дайым көз алдымда турган. Жаманчылыгы жок, жерди алып алган жери жок булардан. Байбиченин көзү тирүү кезде баарлашып сүйлөшүп турчу эле. Сүйлөшүп турчумун. Бардыгы айтып жүргөн. Мына экен балдар мен айткам, мен дагы айткам. Жана ооруп атканда башым ооруп атат дегенде мындан бир жарым жыл мурдан айтып турмун. Ошондо оозума Кудай сала берген окшойт. Ай, жердин бардыгын үйүнө апарып бүтөтүп кой, жана тиги небереңе деген. Эмне дедилер ошондо? Макул деген, анан ооруп калып күчү жетпей калды да. Демек ал өз калоосу менен берди деген ишенич жок экен да, жана кошунасына үй өтүп кеткен турбайбы? Чатак ошондон болуп атпайбы? Чатак ошондон болчу болсо, ал кошуна тажалдыкты жасап атат. Күчкө салып тартып алам дегенде булардын мындай жогоштугунан пайдаланып туруп алам деп атат. Андай болбойт, закон бар. Эгерде андай турган болчу болсо, правительствого чейин жетет бул суроо. Эгерде эмете турган болчу болсо, мен баягы орустар айтчу, я грамотный деп туруп. Мен дагы грамотный кичине анча-мунча мугалим болуп жүргөмүн. Биринчи ошол жака биринчи мен жеткизүүгө аракеттенем. Бул кишилер ошо кайрылышыптыр. Президентке да кайрылып жасадык, УКМКга да кайрылдык деп атышпайбы? Бар жака тең кат киргиздик деп жоопторун күтүп отурушпайбы азыр? Булар күтүп атышат. Күтүп атышыптыр, кайрылышыптыр бар жака. Ошол жактан түзүк туура жооп келет. Эгерде биздин мамлекетибиз акыйкат чын мамлекет болчу болсо келет. Жана талашып аткан. Эгерде ошол адам болчу болсо, мындай адамга сыйбаган, адам баласына сыйбаган ишти жасабаш керек болчу. Эгерде өнөмүн, өсөмүн, кыргыздын баласымын, балам чоңоет, мен да киши болом дечи болсо, андай акмакчылыкты жасабаш керек. Мына мен айткан жана сөзүм катуу иштейсин, ошону айтып атам, акмакчылык дейт муну. Кыргыздын жөнөкөй сөзү. Эгерде бизде Кыргызстанда чындык бар болсо, акыйкат бар болсо, адамзатта акыйкат чындык бар болчу болсо, ушу ишти тияка бияка сүйрөбөй эле ооруп турган үй-бүлөнү ары бери сүйрөбөй туруп бүтүрүп бериш керек. Себеби биз адам катары бардыгы түшүнүп турган катары адам катары айтабыз. Жер ушу балага тиешелүү, үй да тиешелүү, бала дагы тиешелүү. Муну ала турган эч бир себеп да жок, шарт да жок. Орто жолдо талашып аткан абийири жок. Кыргыздардын балдары, жигиттери эсине келсин деп айтам мынакей. Ооба, качан гана сот адилеттиги орногондо, эл ичинде ишенич орноп, кылмыштуулук азайып, кыянатты кылгандар дагы токтойт беле деген ой кетет. Атаганат.
Муктаж адамды көрсөң, колдон келсе колдоо көрсөт. Колдой албасаң, кыянаттык кылба демекчи. Колдон келишинче эч кимге зыяны жок, өздөрү менен өздөрү болуп жашоо кечирип келе жаткан бул үй бүлөнүн тилегени бир гана. Болгону өз үйүндө, өлүң төшөгүндө, балдарынын маңдайында мээримин төгүп, башкалар сыяктуу эле жай турмушта жашоо кечирсек дешет. Урматтуу биздин ажообуз Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, кайрадан сизден суранып, кайрадан сизден өтүнүп, ушу менин үй бүлөмдү кайрадан колдоп, коргоп, ушуларды кайра текшересиңерби, текшерип бериңерди өтүнөм. Үйүмдү кайрып бериңиздер. Менде осула болуп калбасын. Балдарды детдомго алып кетпесин балдарымды. Тынчыбызды алып атышат. Балдарым да окуусунан да психологический дагы басымдык болуп атат. Апа мени эчке алып кетпейби? Апа мен мектепке барам. Кайра башка жол менен келет экен баламчы. Балдарым да коркуп калыптыр. Ошондон улам сизден суранып кетет элем, ушуларды кайрадан контролго алып, өзүңүз колдооңузга карап, чечип бериңиздү суранып кетет элем. Аргасы акыбалда калдым. Ушу буттарым да шишип, стресстен жүрөктөрүм да ооруп. Кыргыз элиме рахмат, ыраазычылыгымды билдиргим келет. Ушу элдин колдоосу менен комментарий жазылып, ютубтарга таралып, ушу менин үй бүлөмдү колдоп, коргоп болгон. Сен жалгыз эмессиң, биз турабыз. Кандай жардам керек болсо айткыла, тартынбагыла деп ушинтип, ушу менин акыбалымды түшүнүп бергендерине рахмат, ыраазычылык билдирем кыргыз элиме.